Бишкектин борборунда жол кырсыгы катталды. Бишкектин борборунда оор жол кырсыгы катталды. Тасмана унаалардын бирин милиционер айдап баратканын көрүүгө болот. Видеону президенттин кеңешчиси Болот Ибрагимов жарыялады. Жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеого лайк басып, Анас ТВ каналына мына минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Катуу жамгырдан улам көлдүн 2 районунда өзгөчө кырдаал режими кирди. Ысык көлдөн өшөлүп жааган жамгырдын кесепетинен кооптуу кырдаал түзүлүп, бир нече унаа жолдор жабылды. 18 август күнү кечинде Жети Өгүз, Ак Суу, Ысык көл жана Тоң районунда өшөлүп жааган жамгырдын айынан бир катар жолдорду суу каптап, дарыялардын, каналдардын нугунан ашып кетүү коркунучу жаралган. Жыйынтыгында жергиликтүү бийлик Транспорт министрлиги менен биргеликте Жети Өгүз жана Тоң райондоруна өзгөчө кырдаал режимин киргизүү чечимин кабыл алды. Учурда төмөнкү жолдор убактылуу жабылды. Григорьевке Кашка суу 16-чакырымына чейин, Григорьевке Капчык айынан баруучу жол Мөкөнбаев Көлтөр, Доң Тала, Көлтөр, Коңур Өлөң участогу, 9 булак айылына карай жол, Аксай, Көксай жана Ак Терек, Доң Тала жолдору, Балыкчы, Бөкөнбаева, Каракол жолунун участогу. Бул жолдун 58-чакырымында Кызыл Туу айылындагы көпүрө жараксыз абалга келип, унаа кыймылы чектелди. Окуя болгон жерде УКМдин жетекчилиги астында ыкчам топтор иштеп, абалды көзөмөлдөп, кырдаалдын мындан ары курчуп кетпеши үчүн бардык чараларды көрүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук жана шаардык бөлүмдөрүнүн кызматкерлери күчөтүлгөн режимге өтүштү. Транспорт министрлигине караштуу Кыргыз автожол түндүк жол тейлөө кызматы унаалардын кыймылын тез арада калыбына келтирүү үчүн атайын техниканын жардамы менен жолдорду тазалап жатышат. Тургундарга жана айдоочуларга кырсык болгон аймактарда жүрүүнү чектеп, сактык чараларын көрүү сунушталат. Маалымат булагы Кактус Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ташып, аксакалдын боз үйүн ташып аткан экен. Айыл өкмөткө айтып койгулачы дейт, келип жардам берсин, бирдеме кылсын дейт. 18 август кечки саат 8-ден 8:30 болду. Катуу нөшөлөп жааган жаанын кесепетинен эч кандай зыянга учуралуу. Камчаткада магнитудасы 7 балга жеткен жер титирөө катталды. Жердин силкинүүсү Шевелиш жанар тоосун ойготуп, ал атылгандан кийин ал Усть-Камчатск айылынын көл басып калган. Сейсмологдор жер титирөөдөн кийин авторшток бир топко чейин созуларын Петропавловск, Камчаткеде күчү 5 балга жеткен жер титирөө күтүлөрүн божомолдошкон. УКМдин маалыматы боюнча цунами коркунучу жок, эч нерсе кыйраган эмес, жабыркагандар да жок. Көл айылдагы калктын жашоо турмушуна тоскоолдук жараткан жок. Вулкан деңиз деңгээлинен 8 километрге чейин көтөрүлүп, жанар тоонун үстүндө чагылганда болду деп айтылат УКМдин маалыматында. Окумуштуулардын айтымында жанар тоо жергиликтүү жана эл аралык аба каттамдарына коркунуч жаратат. Маалымат булагы Спутник KG. Тоң районунун Аксай айылында сел жүрдү. Бүгүн 19:30 чамасында жааган жаандын кесепетинен Тоң районунун Аксай айылында Жума Жамгырчиев көчөсүндө турак үйлөрдү сел каптап жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерне Тоң району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн ыкчам топ жана жарандык коргонуу комиссиясы тартылган. Аксай айылында сел суулары жалпы 30 үйгө кирип, 2 турак үйдөн 7 чоң киши жана 6 жаш бала убактылуу коопсуз жайга эвакуацияланды. Учурда Тоң райондук номер 38-өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн кошумча 20 куткаруучу тартылып, турак үйлөрдөн сел сууларын сордуруу иши жүрүүдө. Маалымат булагы УКМ пресс борбору. Жол жок. Мынакей, момундай поток келип, азыр суу азайып калды, бирок момча жерлерин жеп кетти. Жол тет жактан келаткан жол, бул жактан уже бузулду.